Taktım olsun. Ya dilimden sızıp çıkan ünümdü cerakkanda жеткирер güç taptım olsun. Он 5 майда Түркиянын Мерсин шаарында башталган Түрк дүйнөсүнүн 3-чү эл аралык театр фестивалына Кыргызстандан Кыргыз улуттук академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрынын Коркут ата спектакли катышты. Şamal kaydan çaral beken arman günah. Kumu çurup düğününü aralaga. Uyum kaydan çaral beken kapı günah. Ses önünde sızlat canaraga. Мерсин шаарынын Конгресс жана көргөзмө борборунда өткөн ачылышка Мерсин шаарынын мэри Бурханеттин Кожамаз, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Түрксойдун баш катчысы Дүйсен Касейинов, Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кыргыз эл акыны Кожегелди Кулуев, КТРКнын башкы директорунун орун басары, оюн тобунун жетекчиси, драманын автору Кайрат Иманалиев менен ар кайсы өлкөлөрдөн фестивалга келген чеберлер жана калың эл катышты. Башка өлкөлөрдөн келген искусство чеберлери менен таанышуу жыйналышынан мурда театр топторунун өкүлдөрү жана актерлор шаардын ичиндеги чоң көчөдө жүрүшкө чыгып, элдин назарын бурду. Мерсин калкы да Кыргызстандан келген искусство чеберлеринин кийген кийимдерине абдан кызыгып, байма-бай сүрөткө түшүп жатышты. Ал топ республика аянтына барып, Ататүрккө таазим кылып, улуттук кийимин ойнолгон соң эстеликке гүл чамбар койду. Андан соң таанышуу жыйналышына өтүлдү. Мерсин шаарынын мэри Бурханеттин Кожамаз түрк тарыхында абдан маанилүү орду болгон Коркут ата тууралуу ушундай спектаклдин Мерсинде көрсөтүлүп жатканына абдан кубандым. Бир жума бою Кыргызстан, Сирия, Гагаузия, Кипр, Ирак жана Ирандан келген чеберлер өздөрүнүн чыгармаларын Мерсин калкына тартуулашат. Түрк маданиятын кийинки урпактарга жеткирүү жана түрк дүйнөсүнүн театрларын Мерсин калкы менен тааныштыруу үчүн ушундай иш-чараны уюштурдук. Бул иш-чаранын алгачкы экөөнү Тарсуста өткөрдүк. Үчүнчүсүн Мерсинде өткөрүп жатабыз. Бардык чыгармачыл топторго ийгилик каалайм, деди. Андан соң Түрксойдун баш катчысы Дүйсен Касейинов сөз алып, шаар башчысы Бурханеттин Кожамазга иш-чара өткөрүүгө салым кошкондугу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов болсо, ушундай иш-чарага катышып жаткандыгы үчүн кубанычта экенин билдирип, искусство чеберлерине ийгилик каалады. Бул жерде болгон ачылышта бирге катышып отургандыктан абдан өзүмө кубанычтуу деп сезинем. Себеби дегенде Кыргызстандан келген бул жерде санатчылар жакшы билишет, баарыңыз да жакшы билишиңиздер мүмкүн. Мен дагы Кыргыз Республикасынын эл артистимин. Урматтуу Büyük Köprünün katılışçıları, madaniyatı çok bir daha el olmayın. Madaniyatı çok memleket olmayın. Madaniyatı çok ulut dağı olmayın. Sizden bugün memleketi götürüp madaniyat arkalı ulu cumhuriyeti, o şeyde uçurkay elini götürgünü atay atarıp cer kalkıp bu cebe gelip oturasınlar. Bugün sizler bu cebe özümüzden
Sebebi Mevlana'nın bir söz var. Eğer de seni hiç kim unutmağında kalasan, eğer de seni hiç kim unutmay daim esket жүрgün kalasan, adamların yüreğine girip yüreğinde yaşarken. Sebebi ellerin yüreğine жақсы adamlarına bakar. Madaniyat hizmetleri daim жақсы adam olup жүрген. Daim Müslümanға жардам берip жүрген. Mersin'in Meyası'nın başkanı, Hurmat Bağabız'la, alдағы sanatçı. Oşunda yer ölçüde Türksoy General Sekretari, Düşen Ağla, alдағы sanatçı. Bardığınızda da iyilikleri kalayın, bundan iyi de madaniyatını götürüp, tuğunu kendine жүрüyor. Var oldu, aman oldu. Biz Kırgızistan'dan Mersin'e büyük bir sevinçle geldik. Biz Türkiye'ye gelince kendi ülkemize gelmiş gibi hissediyoruz. Bizim kökümüz birdir. Кыргыз улуттук академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрынын тобун жетектеп келген КТРКнын башкы директорунун орун басары, драманын автору Кайрат Иманалиев Ак карлуу ала тоодон Анадолуга чоң кубаныч менен келдик. Мерсин шаарына келгенде өз жерибизге келгендей эле сезимде болдук. Түрк дүйнөсүнүн руханий баалуулуктарынын бири Коркут Ата спектаклин ушул жерге келип коюп жатканыбыз үчүн абдан кубанычтабыз. Сиздерге ала тоодон эскерме ала келдик деп улуттук чапан калпакты шаардын мэрине кийгизди. Андан соң спектакль коюлуп, зал жык-жыйма толду. Коркут Ата спектакли Мерсин калкынын көңүл чордонунан орун алды. Tiyatro oyuncusu Kalık Ahmadov Türksoy'un Haldun Taner adına madalyası ile ödüllendirilsin. Kalık Ahmadov Türksoy'un medalı topşırılacak.